саламатсыздарбы? Бул Багыт подкасты сиздер менен мен Гүлнара Мамбеталиева. Ийгиликтүү адамдардын тажрыйбасы, жашоону өзгөртүүчү ойлор жана дем берүүчү окуялар, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Ал эми бизде конокто жаштар саясаты боюнча республикалык деңгээлде баардык тепкичтерди басып өтүп, 25 жылдан бери иш алып барып келе жаткан, жаштар саясаты боюнча министрдин орун басарлыгына чейинки кызматтарды аркалаган жана ошондой эле Нарын жаштар ордосунун негиздөөчүсү, жаштар саясатынын мыктысы төш белгисинин ээси Эгембердиев Бакыт агай. Кош келдиңиз агай. Саламатсыздар. Эң алгач эле ушу сизден сурагым келип жатат. Сиз өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Мектепте окуп жүргөндө эле активдүү болгонсузбу? Деги эле балалык чагыңыз кандай өткөн? Чоң рахмат. Баарыңыздарга кутман күн, урматтуу ушу подкаст көрүүчүлөр. Эми биз азыр жашыбыз уже 48-ге келип калды, 50-ге таяп калдык. Мындай айтканда биздин муун ушу союзду да көрүп калдык, анан перестройка деп коет эле, ушу союз таркагандан кийинки оор кырдаал учурду көрүп калдык. Анан азыркы демократияны көрүп аткан учурбуз, 3 эпоханы көрүп калдык мындай айтканда. Анан өзүм жерим ушу Кочкор районуна караштуу ушу мурун коммунизм совхозунда Актала деген кичинекей айыл бар. Абдан мындай шамалдын очогу деп койсок болот. Кыз аттын шамалы ошол аркылуу өтөт. Жалаң шамалда чоңойгон адаммын десем болот. Анан ошол айылда чоңойдук. Өзүбүз болсо ошо Кажы сайда төрөлгөнбүз. Апабыз ырматылык өлдүгүлө. Анан ошо мектепти окуп бүтүп, 1-класстан 15-класска чейин ошо Актала деген айылда чоңойдук. Анан балалык кез биз негизинен ушу мал менен байланыштуу. Бизде ушу жылдап талаада кой кайтармай, мал кайтармай, чөптүн, малдын түйшүгүн тартып, анан ошол эле кезде кичинекей мектепте окудук. Мектепте активдүү болдук, эми аракет кылдык. Анан азыркы балдар менен ушу өзүбүздүн балдар менен салыштырабыз да, бизде эч ким ата энебиз бирөө дагы динамик текшербейт. Сабак оку дебей эле ушу тырмышып эле өзүбүз жанталашып ушу окуган замандагы балдар экенбиз деп койдук. Анан эми алтын диплом албасак дагы, алтын медаль албасак дагы ушу жалаң 5 менен окуп бүттүк. Ошо 10-класс окуп аткан кезде эжекелерибиз кийинки класстарга айрым бир предметтерден бизди мугалим кылып койчу. Биз билген сабактарды сабап өт деп койчу эле, ошондой кылып. Анан мектептеги жанагындай коомдук иштер болот го, мындай КВН сыяктуу конкурстар болот эле. Ошолордон дагы калчу эмеспиз да. Аракет кылып, мындай калбаганга аракет кылдык. Бизде мындай ал кез азыркыдагыдай телефон жок. Телефон эмес, бизде ал кезде керек болсо телевизор тартчу эмес. Ушунчалык маалыматтык бир мындай муктаждык бар эле да. Ушундай жана орусча айтканда информационный голод деп коет. Ушундай бир информационный голод болуп, анан баягы телевидениянын берүүлөрдүн программасын гестке чыгат эле. Гестке алганда ошол ишемби күнү кечинде бир жарым сааттык мультфильм болот эле. Ошону бир жума бою күтчүбүз. Анан ошо жарым саат мультфильм көрүп алсак, ушунчалык бактылуу болгон заманда жашаганда, мен ойлойм, адам мындай көп нерсеге суусап чоңойот экен да. Анан аябай кыялкеч болот экен. Анан биз жашоо кичинекей эле мүмкүнчүлүк берсе, ошону биз мындай максималдуу түрдө пайдаланганга аракет кылчубуз да. Салыштырмалуу ушундай заманда чоңоюп калдык. Бир сонун нерсени айта кеттиңиз да, сиздин баягы көргөн доорлордучу мурунку заман, азыркы заман менен салыштыра кеттиңиз да. Анан мен азыр мага мындай суроо келип кетти да. Ошол учурдагы билим берүү, азыркы учурдагы билим берүү же болбосо ошол учурдагы окуучулар, азыркы учурдагы окуучулар менен айырмачылыгын бир аз айтпадыңызбы? Бирок мен сурайын дегеним, ошол замандагы, ошол учурдагы билим берүү күчтүү беле же азыр мындай техника өнүгүп, технологиянын өнүгүүсү менен күчөлүп баратабы? Же болбосо бир нерседен, ошол убактагы жакшы нерседен биз азыр артта калып бараткан нерселер барбы? Албетте, азыр баягы маалыматтык технологиялар, ар кандай гаджеттер пайда болуп, мындай билим берүү тармагында жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок негедир билим берүү деңгээли начар болуп атпайбы? Анан мен ушул союз кездеги билим берүү программасы жакшы экендигин качан билдик? Баягы билесиздер, пандемия болгондо балдарыбызды үйдө окутуп калдык го. Мугалимдин баркын билдик ошондочу. Ошол кезде мен бир балам 1-класска барган эле жаңы эле. Анан 1-класстын окуу китептерин алып ошо окутуп атсам, окутуп көрөйүн десем, ушунчалык оор тил менен жазылган экен да. Ал сөздү мен түшүндүрүш үчүн ал бала бери болгондо бир 12-13 жаштагы бала болуш керек да. 6 жаштагы, 7 жаштагы балага ал кыргыздын оор сөзүн түшүндүрүш мүмкүн эмес.
Андан арыда сүңгүп кирип башка программаларды караганда түшүндүк, биздеги окуу программасы, окуу китептер абдан мындай логикалык, ошол окуучунун кабыл алуу деңгээлине, жашына жараша жакшы түзүлгөн экен. Анан алаксыз эмеспиз да, телефон жок, баягы айткандай, телевизор деле жок болсо, анан кийин көп баягы көңүлүбүздүн баарын тең ушу окууга койсок керек. Анан окуу дагы мындай жагымдуу болчу. Биз окуудан ушунчалык рахат алат элек да. Мындай айтканда какшатпай эле, аябай көзөмөлү жок эле, өзүбүз эле ушуну окууну аябай жакшынакай окуган балдар болгон экенбиз. Анан мугалимдер да күчтүү болчу менимче. Анткени азыркы учурда ата энелер ата энелердин чогулушуна барып калганда, доскага чыгып мугалим жазганда айрым сөздөрдөн ката жазгыларды көрүп калабыз да. Анан өзүбүздүн мугалимдерди эстейбиз. Абдан мындай, эми кандай айтсак, ачык айтыш керек, азыркы мугалимдин көпчүлүгү баягы башка жака өтпөй калып, анан айласы жок ушу педагогическийге өтүп калган алсыз муун дейбиз, же болбосо баары тең мындай сырттан окуп бүтүргөндөр экен да. Биздин учурдагы мугалимдер бул ошол өзүндө класстагы эң күчтүү окуучулар, ошо педагогическийге эңсеп барып тапшырып, анан ошону мындай күндүзгү бөлүмдө окуп, анан чыныгы өзүнүн кесибин мындай жакшы өздөштүргөн мугалимдер болсо керек дейм да. Ал кезде дагы билесиздер, балдарды урчу. Биз көп таяк жегенбиз мугалимдерден. Анан ушул таяк жегенибизге биз тескеринче мугалимдерге ушунча ыраазыбыз да. Ошол кезде бизди какыс кылып койбогондо ким билмек да, биз эмне чыкмак. Анан мугалимден таяк жеп алып үйгө алып барып айтыштын өзү бир чоң ата эне укпаса экен депчи. Анткени кайталап таяк жейт элек да. Эмне үчүн мугалимден таяк жесек, значит, демек жөн жерден таяктаган жокпуз, сен бир нерсени кылдың деп туруп кайра кулактан сүйрөп жетелеп барып мектептен мугалимге кайра урат эле да. Ошон үчүн мындай тартиптүү жүргөнгө аракет кылчубуз баарыбыз. Эң жакшы. Анан могу сизчи негизи жаштар саясаты менен көп жылдан бери байланышып келатпайсызбы? Анан ошо жаштар саясаты менен кандайча байланышып калдыңыз? Ушул багытка өтүүңүзгө эмне себеп болду? Биз эми айылдык мектепти окуп бүтүп, анан жогорку окуу жайга кеттик да. Окуу жайга барганда мен ойлодум да, алыска айылда окусам, анан билим берүү деңгээлибиз аябай эле алсыз болуш керек деп. Анан ал кезде ушу 1994-жылы бүттүм, 93-жылы Чынара Жакупова деген эжекебиз министр болуп калып, билим берүү министри. Анан мурдакыдай экзамен эмес, тест менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бир эле абитуриент бир канча вузга тапшырганга мүмкүнчүлүк жаралып калды да. Анан мен барып ошо 3 вузду тандадым. Бирөөсү ошо медакадемия, бирөөсү Кыргыз техникалык университети, политехнический болчу. Анан айыл чарба институту. Негедир эле ошо айыл чарбасына жүрөгүм тартып туруп алды. Анан айыл чарбага тапшырганда эле бир орунга 4-5тен ушундай сынак болду, конкурс. Анан жалпы окуучулардын арасынан мен 3-чү местени алып турмун да. Анан ушунчалык мындай өзүмө мугалимдердин ыраазы болдум. Анан өзүмө дагы мындай ошто айтмакчы курсант болдум да. Анан ошол жакшы балл менен келгенде эле группадан эле староста кылып коет экен. Анан ошо биринчи курстан эле менин группанын старостасы болдум, группанын правком деген бар эле. Ошондон анан жатаканага жатып калдым. Жатаканадан барганда эле студсовет деп койчу эле. Ошо студенттик кеңештин төрагасынын орун басары болуп калдым. Ошо менен мен жаштар саясатында биринчи кадамым башталды десем болот да. Жалаң ушу күнүбүз куру эмес, ар кандай иш-чараларда болобуз. Студенттерге ар кандай бир окуудан тышкаркы нерселерди уюштуруу менен алек болобуз. Анан көптөгөн мындай тажрыйбалуу мугалимдер менен, тажрыйбалуу чоң курстун студенттери менен иштегенге туура келип калды. Анан ошол жактан менин жаштар саясатындагы карьерам башталды десем болот. Ошо менен окууну бүткөнгө чейин таштаган жокмун. Вуздун баягы курама КВН боюнча курама командада ойнодук 5 жыл бою. Гран-прини жеңип алганбыз ошол биздин команда. Алматыга да ошол путевка алганбыз. Ошо менен анан айылга келип калдык. Мен окууну бүткөн жылдары оор кырдаал болуп калды. Ушул магистратурага Туркияга өткөм, Измирге. Казаводство деп коет, ошо эчки чарбачылыгы боюнча бир кандидатский издашта кылсамбы деп өткөн кезде үй бүлөлүк шартка байланыштуу айылга келгенде туура келди. Ушундай бир оор кырдаал болчу ошо 99-жылы, 2000-жылдары жокчулук чыныгы. Эл массовый ичип калган кез. Айыл боюнча 2 эле кишиде машина бар. Ушул дасторкон үстүндө чанда үйдө сахар бар да, шекер бар. Ошол заманда айылга келип анан эмне кылабыз деп мал урурлук күчтүү экен да. Анан айылга жаштар уюмун түзүп, жаштардын башын бириктирип алып, анан ушул айылдагы жанагы дружина деп коет, айылды кыдырып, түнү менен күзөт кылып, мал урурлукту тыйдык. Анан эл мындай мүңкүрөп турган убакта чыгармачыл балдарды
уюштуруп алып ошо элге концерт кылып берет эле, КВН кылып берип элдин көңүлүн ачат элек да. Анан ошентип ушул менен мындай хобби сыяктуу жаштар саясатына алектенип аралашып кеттик да. Ошо менен мына бүгүнкү күнгө чейин ошо 48 жашка чейин ошо менен мындай алектенип келебиз. Кээ учурларда бул хоббибиз мындай профессионалдык кесип катары дагы бир алектенип калган учурлар болду. Негизичи ошол сиздин мектепте окуп жүргөндөн баштап, анан жогорку окуу жайда окуп баштап, анан айылга келгенден кийин жаштар менен иштешүү аркылуу сизде бир ошол кезде идея пайда болгон окшойт деп ойлойм да. Себеби ушул Нарында бир жөн эле жаткан бир зданияны сиздер алып, анан жаштар ордосун негиздедиңиз да. Анан мен сурайын дегеним ушул жаштар ордосу кандай негизделип калды, анан негизги максаты эмнеде? Биз ошол Прогон деген организация бар эле. Ошол 2005 жылы болсо керек, 2003 жылы экен. 2003 жылы ошол Прогондо специалист адис катары өтүп калдык. Эми ал кезде эл аралык уюмда иштеш абдан мындай престиждүү болчу да. Анткени кызматтык унаам бар. Айлыгыбыз доллар менен. Ошол кезде мамлекеттик кызматтагылар сары кагаз көтөрүп жүрсө, бизде апакай кагаз, компьютер деген эч кимде жок кезде бизде компьютер бар эле да. Ошол кызматка келип калышыма дагы жаштар саясатында алектенгеним чоң мындай салым кошту, жардам берди. Анан сынактан өтүп келип, анан ошол кызматта иштеп жүрүп, анан ошол программа өзгөргөн кезде бизди мен Жалал Абадка которуп ийди. Жалал Абад облусундагы офиске мына көчөйүн деп аткан жылы 2005 жылы 24 мартта билесиздер биринчи революция болуп, анан обл администрацияда эле биздин офис аны өрттөп кетишти. Аны өрттөп кетип баргым келбей койду, кыскасы. Корктум. Анан жетекчиликке айттым, мен барбайм. Жалал Абадка баягы чыгып көрбөсөк, мурунчу жашап көрбөсөк. Анан кандай кылабыз дейт, анда жакыныраак болсо көлгө же Нарынга десем, анан Нарынга которуп ишти. Анан 2005 жылы Нарынга келип ушу Прогондо иштеп калдык. Анан баягы калган хобби калбайт экен. Жаштар тармагына кайра мындай аралашып баштасам эле жаштар уюму жок экен Нарын шаарында. Анан 2006 жылы ушул Жаштанакер деген жаштар уюму Нарын шаарынын тың балдарын башын бириктирип жаштар уюмун түзүп, анан эң чоң көйгөй Нарын шаарында ушул абдан мусорго басылган шаар экен. Анан мен теңчутарыма айтсам, мени сабай турган болушту. Сен биздин шаарды жамандап атасың деп. Анан айттым, ай башка шаарларга барып көрөлүчү. Нарын аябай мусорго басылып калыптыр деп. Анан эмне кылабыз деп, анан ушу жаштар уюмун түзөлүп дагы долбоор жазалы деп, анан 2006 жылы ушу Жаштанакер уюмун түзүп, тың балдардын башын бириктирип, анын ичинде дагы мурун билесиздер замгубернатор болуп кеткен Чынарыжа Абдырайым Акыловна Чынара Тургунбековна дагы өзү ичинде бар, тың балдар бар эле. Анан ОБСЕден сүйлөшүп 3 жылдык чоң проект алып туруп, тазалык шаарыбыз барыбызга деп туруп, анан кийин чоң долбоор кылып, анан шаарыбызды чындыгында тазалаганбыз да. Азыркы турган таштандылы челектердин ордуларын белгилегенбиз. Ушул камкоз деп коебуз, тазалык ишканасынын ишкерлер, кызматкерлерин Литвага алып барганбыз, тажрыйба алмашууга. Жалал Абадка алып барганбыз, окутканбыз. Билинговый система деп коет, жанагы ар бир абонентке мындай квитанция алып келип берген системаны киргизип, анан ошол менен биз ошо Нарын шаарынын жаштар тармагына сүңгүп кирип кеттик да. Анан биз эмеден кыйналдык. Ушул отуруп мындай жаштардын иш чарасын өткөрөлү десек эме жок, мындай жөнөкөй эле кабинет жок да, эч ким бербейт. Офис маселеси, аренда ала албайбыз. Андан кийин дагы бир топ жаштар уюмдар ачылды. Анан баарыбыздын эле көйгөйүбүз ушул, тияка барабыз, сурайбыз, берсе берет, бербесе бербей коет. Анан көчөдө отуруп алып проект жазабыз, көчөдө отуруп алып талкуулайбыз. Кафеге барабыз, ушинтип жүрүп анан 2009 жылдары Айгүл Рыскулова деген эжебиз ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине министр болуп калды. Ошондо жаштар саясаты аякка карап калган эле. Анан ал эже келип калганда ошол жаштар менен жолукканда айттык. Бизге бир мындай аянтча болсо, жаштар борбору сыяктуу жаштар мындай ордосу сыяктуу отуруп алып келен чолон эч ким кубалабай, ошо өзүбүздүн идеяларыбызды долбоорго айлантып, ишке ашырып, жаштарга жардам бере турган ишти кылсак деп. Анан ойлонуп иштейбиз деп аткан, мындай аракет кылып аткан кезде 2010 жыл болуп кетти. Анда билесиңер 7 апрелде экинчи революция болду. Анан жаштардын колу менен болуп, жаштар министрлиги түзүлүп калып, анан Алымкулов Алиасбек Төлбашевич ошол революционер катары жаштар министрлигинин башына келди. Анан жаштар менен жолукканы келгенде биз ал кезде дагы башка проектте болчумун, мен көбүнчө ошол проектте иштечү элем. Кыргызстан, Новая Зеландия айылды өнүктүрүү фонддо ошол жетекчи болчумун да. Ал кезде дагы кызматтык унаабыз бар, жакшы престиждүү жумуш да. Анан бирок жаштар менен министрге өзүбүздүн оюбузду айттык. Анан айланып жүрүп, ошол министрликтин Нарын областындагы өкүлчүлүгүнө киши чыкпай койду.
балдар чыкты, бирок мамлекеттик кызмат болгондугуна байланыштуу сынактан кулап калышты. Анан Алиасбек Төлөшевич мындай намыска тийген сөздү айтты ушундай: эми колуңуздан келсе, тажрыйбаңыз болсо качанга чейин долларга кызыгып жүрө бересиз, мамлекет үчүн иштебейлиби, бир жаштардын кызыкчылыгы үчүн иш кылбайлы дегенде баягы эмебиз ойноп кетти окшойт. Жумушубузду тапшырып туруп, анан кийин мамлекеттик кызматка тапшырып, анан болгону 6.000 сом айлыгы бар, андан башка эчтекеси жок. Мамлекеттик кызматка келдик. 2011-жылы 6-февралга келдик, 10-февралда келдик. 16-февралда ошол кезде Муратбеков Канат Камбарович деген губернатор келип калды. Абдан мындай мамлекеттик кызматта иштебеген, өзү ишкер киши экен. Анан экөөбүз чогуу келип калдык. Анан ал киши даже жада калса ошо элдин астына чыгып сүйлөй албайт экен. Бир иш чарага барып калдык. Афганистер күнү болуп калды ошол февралда. Гранд театрга барып сүйлөсө элдин күлкүсү келет. Анан чакырды мени. Чакырып туруп анан кийин тааныштык. Анан отчестводан айтпайт, баягы бизде бар го Бакыт Жолдошбек айтып, анан тиги жөнөкөй эле Бакыбай деп айтты. Бакыбай эми эмне кылабыз деди. Анан айттым: Канат Камбарович, бир туура көрсөңүз бир жакшы идея бар деди. Могул жерде имарат бар, облайнын аркасында мурунку саясий агартуу залы ушу талкаланып турат. Сөөгү жакшы. Ушуну туура көрсөңүз бизге бериңиз. Жаштар ушинтип көчөдө эле жүрөбүз, офисибиз жок, мындай жайыбыз жок, бирок мындай көкүрөгүбүздө абдан жакшы мындай ойлорубуз бар. Элибиз жерибиз үчүн, мындай жаштар үчүн биз кызмат кылсак, долбоор кылсак деген оюбуз бар, бирок шартыбыз болбойт атат. Ушуну бербейсиз деп кабинетинен айтсам, ошол жерден турду. Баягы ишкерликтин мүнөздөрү бар эле да, шарт чечүү маселечи. Ошол жерден туруп келатып эле кабинеттен чыгып баратып эле аппарат жетекчини алды, орун басарды алды 3 этажда. Анан завхозду алды. Ошентип баягы экөөбүз чыккан, 2-этаж менен кирип, 2-этажда бул имарат менен тиги имаратты мындай бириктирип турган бул жерде узун коридор бар. Ошо коридорго жеткенде 25 киши болдук, жалаң жетекчилер. Алып келип ишин ачканда баягы бомба түшкөндөй талкаланып турган имарат эле, анан көрүп туруп эле мындай сөгүндү, сөгүндүрүп эле бул эмне деди. Анан ушундай десек эле ошол жерден эле сурады: Бакыбай, эркекче сөзүңө турасыңбы деди. Турам байке дедим. Келе кол деди, келе кол деп экөөбүз ушул жерден кол ачтырып эле айтты, бергиле деди. Десе эле баягы мурун мамлекеттик мындай чиновник канына сиңип калган жетекчилерге башкача болду. Өң аттан кетип, жаман көрүп, ушинтип берсин. Эми аякта система, салт өзү башкача го. Баягы жалдыратып, суратып, ээрчитип, анан кагаз жаздырып, анан ойлонуп, анан чайын берип, анан тыйынын берип чекти. Жарым жыл өтүп кетти. Анан шаар-шуур чечип кеткенде абдан жаман болушту. Анан алдык дагы, анан ошондон колубузга тийгенден баштап анан тынган жокпуз. Бияде көп кишинин салымы бар. Ошол кезде коллегам Өмүрбай кызы Чолпон деген Нара шаарынын дагы активдүү бир билимдүү кыздардын бири, коллегам эле ошол экөөбүз чуркап, жаштар уюмдары чуркап, анан жаштар министрлиги менен чогуу биргеликте, ал кезде жаштар министрлигинде ошол сат катчы болуп турган Досалиев Нурлан мырза бар эле, бөлүм башчы болуп турган ошо Шабыралиев Кушубек деген мырзалардын жардамы менен бул жака ошол баш аягы 7 миллион сом акча алып, ал кезде чоң акча болчу. Анан ушул имаратты толугу менен ремонттоп чыктык. Мурунку мэр Богачиев Бешиналов айке ошол Нарын курулуш акционерлик коомунун төрагасы болуп турган. Тендерди ошол киши утуп алды. Анан ал киши дагы баягы патриоттук кылып, бөлүнгөн акчадан дагы көбүрөөк салым кылып иштеп жасап берди. Анан өзү ремонт башталган кезде дагы эл аралык уюмдар келе баштады. Кыскасы 2011-жылы 20-июнда расмий ачылышы болгондо ушул ар бир кабинеттеги отургучу, компьютери, кийим илгичи, жылыткычы, электросчетчиге баардыгы эле жөн эле мындай ручка менен эле кирип отуруп иштегидей кылып шартты түздүк. Анан ачылыш абдан мындай орусча айтканда грандиозно өттү дагы. Анан ал кезде 7 губернатор ушакта болчу. 7 губернатор келип катышып, 7 облустун жаштар лидерлери келип катышып, аркасына ёлкасын тегип, анан өкмөт башчы ал кезде Бабанов Өмүрбек Токтогулович болчу. Ал киши да келатканда ошол айрым бир себептер менен иш чарага катыша албай калды, бирок келаткан киши катышам деп. Ушундай жакшы иш болду. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин мына Баталия көз ачып жумушча 12 жылдын жүзү болуп кетти. Апрелде 12 жылдык болот. Ошондон бери бул жерде миңдеген жаштар кирип чыкты, миңдеген иш чара, долбоорлор болуп, муну айтыш керек, Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы жаштар, облустук жаштар ордосу. Анан учурдагы эң мындай туруктуу иштеп кеткен жаштар ордосу десек болот да. Көп жетекчилер болду, биякта көп долбоорлор болду, келип кетип атышат деген.
ооба биз студент кезде дагы көп келчүбүз да. Студент кезде жана зал бар го, эме конференцияга катышылчу. Ошол жерде көп жыйындар болду, көп КВНдер уюштурулчу, сонун нерселер болчу да. Анан жаштар ордосу дегенде бир нарындын жаштарында сонун бир көз ирмемдер калган деп элестеттим да, мындай ишене алам да. Анан мен сизди негизи долбоорлордун мыкты алып баруучусу катары билем да, өзүңүз дагы жалаң долбоорлор жөнүндө айта кеттиңиз. Анан азыркы активдүү жаштарга кандай долбоорлорду сунуштайт элеңиз? Эми биз долбоорлор менен иштеп калганыбыздын себеби да жана өзүбүз ил-аралык уюмда иштеп калдык да. Биз көп учурунда долбоор берүүчү болчубуз да. Анан кайра НПО тармагында иштеп калганда кайра өзүбүз долбоор алуучу болуп калдык. Анан эки тарапты тең көрүп калдык да. Долбоор берүүчүлөр мисалы үчүн комиссия болуп отурганда эмнесине көбүнчө карашат, эмне ката кетирет мисалы үчүн долбоор жазгандагылар, бул тарабынан билебиз. Анан долбоор берүүчү болуп дагы көп долбоор өткөрүп, көп долбоор өтпөй калган. Анан дагы тажрыйба мунун баары теңчи. Анан айтып атпаймынбы, биздин поколение абдан мындай ач поколение да. Анан биз Кудай Таала берген мүмкүнчүлүктүн баарын тең мындай пайдаланганга аракет кылып, мындай ач көз болуп калат экенбиз да. Анан азыркы жаштар болсо бардыгы даяр да. Мына дүйнөнү чогултуп туруп телефонго, смартфонго, чөнтөгүнө салып берип койду го. Анан тегерегинде толтура мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктүн бири бул долбоорлор да. Бул бекер акча. Көп ил-аралык уюмдарыбыз ушул грантты жарыялап конкурска эми аржеңге кагаз жазыш керек. Жазганда дагы мындай жакшы деңгээлде жазып, чуркаш керек, мээнет керек аржеңечи. Анан ошону негедир кылгылары келбей атат бүгүнкү күндө жаштарыбыз. Анан жашоо биз кааласак да каалабасак да өтүп кетет. Жаштык деле бул мындай көз ачып жумгучак деле бир өтүп кеткен түнчүндөгү машиненин жарыгы сыяктуу шук деп эле өтүп кетип калат да. Ошон үчүн жаштыгыбыз ушу ойдон калат экен деп отуруп жүрбөй жаштарга сунуш кылат элем. Ошол долбоорлорго эгер шыгыңар болсо катышып, ошону ишке ашырып көрсөңөр, мындай сонун тажрыйбаларды алышат да. Эбегейси тажрыйба, кагаз жазганды, жоопкерчилик алганды, акчаны пайдаланганды, акчанын да жоопкерчиликтери чоң болот. Ошолорду дагы эч жерде окутпаган, эч жерде бербеген тажрыйбаны ошол жактан алып алса болот. Анан жашоосу кызык өтөт, жалаң эле телефон менен чектелбей. Анан ошол долбоор ишке ашып бүткөндөн кийин бул сөзсүз түрдө бир коомдун көйгөйлүү бир кичинекей болсо дагы маселеси чечкелге багытталат да. Ошону чечип койгондон кийин да бир өзүнчө бир рахат болот жүрөккөчү. Мындай өзүнчө бир рахаттанасың да. Бирөөгө да кайрымдуулук кылып жардам кылып койсоң бир рахат болот. Ошол сыяктуу бир рахаттануу, бир өзүн өзү бир курсант болуу деген сыяктуу сезимдер келет да. Бул дагы жакшы. Жашоодогу жакшы көз ирмемдер. Ушундай сунуш берет элем. Азырчы мен эсиме түштү да, жана сиз айтып кетпедиңизби, жана аябай таштандыга чөмүлгөн шаарды бир проекттин негизинде тазалап ушундай кылдык депчи. Анан азыр кандай проектке муктаж деп ойлойсуз Нарын шаар ичүүсү? Эмнени көтөрүп чыксак болот? Мына карасаңыздар, азыр Кудайга шүгүр да, мурунга караганда абдан жакшы, жарык, бир кезде капкара шаар эле, капкараңгы шаар эле да. Анан бычак панашына деп койчубуз, жана самодельный бычактарды көтөрүп жүргөн мода заманда да көрүп калдык да. Мага караганда Кудайга шүгүр азыр өнүктү, өстү, канча кафе ачылды, канча имараттар салынды, жарык болуп калды. Бирок караңыздар, биз эмнеден арттабыз? Өткөндө биз ушу долбоор менен анализдесек, Нарын шаары өзү ишкерликтин саны анан сапаты боюнча эң артта турабыз да. Кыргызстандын баягы дүң продукциясына кошкон салымы Нарын областыкы менимче жаңылбасам 2,5% деңгээлинде салым болот. Демек биз ишкерликти өнүктүрүш керек, ишкерлерди да өнүктүрүш керек да. Анан Нарын шаарында ушул ишкерлерге колдоо көрсөтүү жана өнүктүрүү борбору жок. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе, жаш бала бар. Астында тандоо турат. Же эмеге кетиш керек, тиги миграцияга кетиш керек. Же бияка калып ишкердүүлүк кылыш керек. Бирок ишкердүүлүк боюнча эчтеке билбейт. Анан ошо барып бир нөлдөн баштап ошол бир кеңеш берүүчү кызмат көрсөтө турган борбор жок да. Ошол баштан баштап, мындан баштайсың деп ошол сыяктуу нерселерди биз дагы ошол жогору жакка сунуштап атабыз бүгүнкү күндө. Долбоор аркылуу да аракет кылып көрдүк ушундай борбор ачкангачы. Бул муктаждык бар. Ошол нерсени долбоор аркылуу кылып туруп ишкерлерди көбөйтүүбүз керек. Ишкерлер деген бул эмне? Ишкерлер деген бул иш орун түзүүчүлөр. Ишкерлер бул элди багуучулар. Ишкерлер бул элге муктаж болгон бир элде жок нерсени алып келип берүүчүлөр, уюштуруп берүүчүлөр. Бул салык төлөөчүлөр. Бул ишкер коомдогу мындай айтканда даражасы кадыр баркы жогору болуш керек да. Биз тилекке каршы азыр ишкерлерди мындай
тепкилеп жаман көрүп ушундай бир эл арасында бир мындай нерсебиз бар да, өзү кыла албайт бирок кылганды көрө албайт деген дагы эле каныбызда бар да. Ошо мындай өзү кыла албайт бирок кылып ушу акча таап аракет кылып аткандарды көрө албай андай мындай деп жамандап тоскон нерселерди жоюшубуз керек бүгүнкү күндө. Канчалык ишкерлерибиз көп болсо, ишкердүүлүк маданият өнүксө, жаштар арасында, элдин арасында бул дагы өнүгүүнүн бир эмеси да, бир белгиси, бир шарты. Ошол проекттердин негизиндечи жөн эле ошол проект жазган жүрүүнү же болбосо өзүнүн бир максатына жетүү эмес, ал өзүнүн бир кесибин дагы таап кете турган бир жолу бар окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мен мисалы мен жогорку окуу жайда окугам 5 жыл, мен 11 жыл мектепте окугам, мен азыр дипломум бар, мен кесибим бар деп мен отуруп алган жокмун да. Мисалы мен да ошо эме долбоорлор боюнча аракет кылып көрдүм да. Анан аракет кылып атып мен ойлондум да, мен дагы эле өзүм таба элек окшоймун да, дагы башка бир шык жөндөмдө да ачылат окшойт да ошонун арты мененчи. Анан жана сиз бир жакшы нерсе айтпадыңызбы, жаштардын саясаты жөнүндөчү. Анан азыр деле ошо жаштар саясаты иштейби бизде? Сиз аралашып жүрөсүзбү дегеним да. Ооба, жаштар саясаты негизи кагаз түрүндө бар, эми ачык айтыш керек, бирок иш жүзүндө жок. Иш жүзүндө жок. Анткени мен эмне себептен эмнеге салыштырмалуу айтып атам? Мен өзүбүздүн ушул кызматка байланыштуу көп чет мамлекеттерде болдум. Чет мамлекеттерде болгондо ушул жаштар саясаты боюнча көп чыктым да. Анан ошол мамлекеттердин жаштар иштери боюнча министрлигинде барып тажрыйба алмашып, аяктын саясатын көрүп, канча акча бөлүнөт, жаштарына кандай кам көрөт ошол мамлекет. Ошону салыштырып келип тургунан келгенде Кыргызстанда бизге тилекке каршы жок. Жок десек болот. Ошонун кесепеттери бүгүнкү күндө абдан чоң. Мамлекет ошону бир сезиш керек да бүгүнкү күндө. Мына жаштар саясатына жоопкерчиликтүү мамлекеттик орган ар кайсы министрликте эле баягы бирөөнүн өгөй баласындай эле жүрө берет. Биринде карасаң билим берүү министрлигинде, биринде карасаң маданият министрлигинде, биринде карасаң спорт министрлигинде. Мен министрдин орун басары болуп турганда биз иш менен камсыз кылуу миграция министрлигинде болчубуз. Анан аны жойбой туруп бизди спортко айдаганда, биз министрликтен бөлүнүп спортко кошулганда баягы тамашалап койгом, бир күйөөдөн ажырашып экинчи күйөөгө турмушка чыккан сыяктуу процесс болду да, өтө оор болот экен. Жарым жылдык убакытта ошол орган мындай айтканда жаштар саясаты үчүн эчтеке жумуш кыла алган жокпуз. Жалаң эле ушул стол талашмай, компьютер талашмай, кабинет талашмай деген нерсени башыбыздан өткөрдүк да. Андай өзгөрүү канча жолу болду бул жаштар министрлигинде. Анан бир эле управлениясы бар. Болгону бир 7 миллион бөлчү, азыр 30 миллионго жетип калдыбы. Болду, ошо менен эле токтойт. Анан аймакта, облустук деңгээлде эч кандай өкүлчүлүгү жок деле, адистери жок, райондук деңгээлде жок. Айыл өкмөттүн деңгээлинде деле андай жаштар саясатын кылган эч ким жок. Бул жаштар саясаты деген эмне? Жөнөкөй эле айтканда бул идеология. Ошол мамлекеттик идеологияны жаштардын аң сезимине сиңирүү ушул мамлекеттик жаштар саясаты. Мына өсүп келаткан муундун туура жарандык аң сезимин, жарандык позициясын калыптандыруунун эң негизги ишке ашыруучу бул жаштар саясаты болуш керек бүгүнкү күндө. Анан жөнөкөй эле маселе, мисалы үчүн жаш баланы айталы. 25-теги баланы айталычы. 25-теги балада эч кандай мекенчилдик сезим жок, калыптанган эмес. Колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо эле Кыргызстанды таштап башка мамлекетке кетип калсак экен дегендей. Өзүбүздүн мамлекеттик атрибуттарды сыйлаганды билишпейт. Балада күнөө эмес, балада ал жаштарда күнөө жок. Ошону калыптандыра албаган, ошону шарт түзүп берип, башка мамлекеттердей ушу 12 жаштан баштап мээсин ачып, ошону куя албаган мамлекеттин өзүндө күнөө болот бүгүнкү күндө. Эң ушундай патриот жаштарды көрдүк. Мен Туркиянын жаштарындай патриот жашты көрө алган жокмун. Ушу Туркия дегенде ар бир жашы эле тикесинен тик тура калып, момундай жүрөгүн көкүрөк алып туруп, Туркия үчүн мен өлөм деген жаштар. Мамлекеттик жаштар саясатын көрдүк. Азербайжандын жаштарын көрдүм. Ошол кичинекейинен баштап эле Азербайжан деген, Азербайжан мамлекети дегенде жана өлүп бергенге даяр болгон жаштар болот экен да. Кытайдын жаштарын көрдүм. Дүйнөдөгү эң чоң жаштар уюму азыр Всекитайская федерация молодежи деп коет. Ошол жактын дагы идеологиясы Кытай болгон үчүн ушунчалык мындай сыймыктанган жаштарды көрдүм. Мына жаштар саясаты деген ушул. Бүгүнкү күндө мунагы класстардагы мушташтын жүрүп атканы, бирин бири өлтүрүп салып атканы, идеология жок. Баягы айтканда түрмөнүн идеологиясы кирип кетет жаштардын арасында. Ошол түрмөдөгү туура эмес эреже, мыйзамдар, баалуулуктар кирип кетет дагы. Анан албетте ал жерде күчтүүсү алсызын сабаш керек, тартып алыш керек, каракчылыкта. Ошондой нерсе менен алектенип өлтүрүп салганга чейин барып атат.
өзүнүн жанын кыюу деген сыяктуу толуп аткан жаштардын арасындагы негативдүү көрүнүштөрдүн көпчүлүгүнүн себептеринин бири ушул мамлекеттик жаштар саясаты жок, ал тыкыр ишке ашпагандыгы. Аны ким кылат? Мектеп кыла албайт. Мектептин багыты башка, ал билим бериш керек. Тарбияны үй бүлө бериш керек. Ошол жарандык аң сезимди, жарандык көз карашты калыптандырууну биз жаштар саясаты маалыматтык таркатуу средство массовой ЖМК жалпы массалык маалымат мамлекеттик массалык маалымат кайраттары ушулар беришибиз керек да. Мына ушул жаштар саясаты. Демек жаштар саясаты эгерде иштей турган болсо, бул өлкөгө дагы бир чоң таасирин тийгизе турбайбы? Өлкөнүн өсүүсүнө чоң бир сонун көмөкчү болмок экен да. Анан жана сиз жана балдар жөнүндө азыркы муун жөнүндө айтып атпайсызбы? Мен бир байкаган нерсем болду да. Биз эмне үчүн ушул балдар жана сиз айткандай мисал келтирип кеттиңиз го, мектепте ошол нерселер эмнеге болуп жатат десе, биз ар кандай долбоор, мисалы билим берүүгө тиешелүү болгон долбоорлор, мисалы жана USAID менен иштедик, ошону иштеп жүрөбүз. Анан методикаларды берип атат да бизге, көп методикалар мугалимдерге. Мен өзүм кесип мугалим да, анан ошол ар кандай методдорду колдонуп, улам бир методго өтүп келатабыз. Бирок негедир биздин балдарыбыз нарктуулук, баалуулук деген нерседен артта калгандыгы үчүн ушундай нерселер болуп жатат го деген бир ой келет да. Сиз кандай дейсиз? Туура, мисалы үчүн азыркы жаштарды карасаңар, же кыргыз эмес да. Ооба. Же карасаң орус эмес, же англис эмес, англисчан эмес да. Чет өлкөлүк европеец эмес, же американец эмес да. Бир кандайдыр бир ортолук калып калган да. Эми мындай кыргыз болгондон кийин нукура кыргызга тиешелүү бир айрым бир алып жүрүүчү нерселер бар да, баалуулуктар бар да, айрым бир өнөрлөр бар, айрым бир жүрүм турумдар бар, айрым бир мамиле бар да. Ошолор жок. Өзлөрүн кандай алып жүрүштү билбейт. Мындай айтканда кыргызча деле сөз байлыктары жок. Мындай кыргыздын нукура сөздөрүн айтсаң деле түшүнбөйт. Анан мына айылда туруп ошо эми баягы маданиятыбыздын бир бөлүгү деп коелучу, баягы жигитке 70 унар аздык кылат деп, ошол койду союп, аны бышырып, ошону конокторго тартып, туура устухан тартыш деле бир маданияттын бир бөлүгү да. Айылдагы ошол 10 жаш 11 класты бүтүп келсе 8 кой сойгон деле бүгүнкү күндө. Бул деле өксүк болуп атпайбы мындай айткандачы. Анан мейли эми кыргыз болбой эле калсын, бирөөтө эле орус болуп кетсин, орусча так сүйлөп эле жалаң эле орусча болуп кетсе эле мейли дейин десең, же орусчаны жыргатпайт. Мейли Европага кетип калып жалаң эле аңча сүйлөп кал десең, же англисча жыргаткан эмес да. Ушундай ортолукта калып калат бүгүнкү күндө. Анан эми караңыз, ал бала да күнөө эмес да. Ал бала да күнөө эмес. Ал каяктан үйрөнөт? Мына маданият үйлөрүбүздүн баары тең бек. Жылына 360 күн бек турат. Ар жеринде 6 күн чоңдор келгенде эле жыйналышып отуп эле ача калып алса, айылдык клубтун баары жабык турат. Китепканага эч ким барбай калган. Маданият кызматкерлери деле баягы эле өзүнүн концерттерин, ырларын эле койбосо, аякта дагы мындай идеологиялык багыт жок. Анан улуттук каада салт деп кыйкырып жүргөн кишилер деле мындай карап көрсөңүз эки жүздүүлүктү байкайбыз да. Кыргыз деп калпак кийип алган, кыргыздын улуттук каада салттары деп стол муштаган менен үйүнө барсаң небереси орусча сүйлөйт. Баласы чачын боеп алган, шорт кийип алган кыргыз кийимдин бирөөсү да жок. Мен муну айтат элем, бул эки жүздүүлүк. Ал ошол биринчи үй бүлөдөн башташ керек. Эгерде салттуулукту, эгер нарттуулукту жайылтам десе, ал ошол маданияттын кишиси өзүндөгү үй бүлөдөн үлгү болсо, анан башкалар көрүп, анын сөзү таасирдүү болмок да. Ошон үчүн бул жерде жөнөкөй эле кыргыздын каада салттары азыр эч ким билбейт да. Каяка окутуш керек суроо. Балага кыргыздын каада салтын ким окутуш керек? Мектеп убактысы жок ага. Мектептин өзүнүн программасы бар. Бала бакчадан башка үй бүлөнүн убактысы жок. Үй бүлө кийимин алып берип, курсагын тойгузуп, бакканга эле жетишет бүгүнкү күндө. Жада калса ушу баланын тарбиясына катыша албай атпайбы ата-энечи? Ата-эненин бош убакыты жок. Баласы эмне менен алек болуп атат, тамеки чегип атабы, мушташып атабы, ошону көзөмөлдөй албай атат бүгүнкү күндө. Анан балага ошол кыргыздын улуттук каада салттын арттарын ким үйрөтөт деген маселе дагы эле актуалдуу болуп турат. Өткөндө бир профессор агай менен сүйлөшүп отуруп калдым, анан агай айтып атат да, биз ушул нарктуулук, баалуулук деген нерселер бизде калыптанбай калып бараткандыгы үчүн биз ушундай көрүнүштөргө баратабыз дейт да. Анан эми аны сиз айткандайчы ким окутат депчи, анан биз башка жактан келген проекттерди окуп атпайбызбы, үйрөнүп атпайбызбы алардычы, бирок кыргызча нерсе жок экен да. Кыргызча проект жок экен, кыргызча программа жок экен, кыргызча система жок болуп атат да бул жердечи. Анан ошол
мына азыркы сиз долбоор менен көп иштеп жүрбөйсүзбү? Жаштар үчүн, келечекте жаштар үчүн ушундай бир нарықтуулук, баалуулукту өстүрүш үчүн бир программа түзүп, бир системанын негизинде проект алып чыкса болобу? Болот. Мисалы үчүн мына жаштар ордосу бул мамлекет үчүн мүмкүнчүлүк да. Муну жаштар ордосун мамлекет пайдаланышы керек. Бул жерде материалдык техникалык база бар, бул жерде персонал бар. Анан мамлекет акчаны берип туруп эле моундай мисалы үчүн мамлекеттик органдар камтый албай аткан бир аянтчылар бар, участоктор бар да. Ошонун ичинде жанагындай улуттук каада салттар боюнча, нарктуулук боюнча долбоорлорду иштеп чыгасыңар, момча кишини камтыйсыңар, момча кишини үйрөтөсүңөр, окутасыңар деп туруп тыйын берип койсо, бул мамлекеттик социалдык тапшырык деп аталат, мыйзамда каралган. Биз ошону кыла берет элек да. Анан эми азыр тыйынго башка маселе. Биз өзүбүз азыр мырзалар мектеби деген долбоор иштеп чыгып атабыз бүгүнкү күндө. Ал каяктан келип чыгып калды? Азыр карайлы, мына кыздар бар, кыргыздын кыздары бар, анан кыргыздын мырзалары бар. Анан биз көп долбоорлордун алкагында анализ кылып көрсөк, кыздарыбыз Кудайга шүгүр сапаттуураак да, бирок балдарыбыз да сапат кетип калган. Балдарда сапат кетип калгандыгынан көп ажырашуулар бар. Балдарда сапат кетип калгандыгынан кыздарыбыз башка улуттун эркектерине күйөөгө тийип кетип атат. Анткени башка улуттун эркектери ачык айтыш керек, биздин кыргыздын эркектеринен сапаттуураак. Үй бүлөнү багып кете алат, аялга мамиле кылганды билет. Жок дегенде физикалык данныйлары күчтүүрөөк, мындай алебеттүү, кайраттуу, күчтүү да. Анан бизде ушундай болуп калды. Азыр бир чака сууну көтөрө албаган эркек балдарыбыз бар. Биздин убакта физкультурадан норматив деп коет эле, 10 класстан жок дегенде элементарный турникке тартынуу, жанагы отжимание деп коебузго, отуруп туруу, 100 метрге чуркоо деген нерселерден норматив тапшырат элек. Ошо 10 класстын эркеги бала болсоң, сен мондайга жетишиң керек деген нерсеге биз машыкчыбыз да. Азыр андай талап жок. 365 күн дивандын үстүнө ята берсең деле жата бересиң, бирок физика өнүкпөй калат. Эми айта берсе айтор маселе көп. Анан ошо мырзалар мектебин ачыш менен биздин жигиттерибизди жанагы 70 өнөр деп атабыз. Ошол кыргыздын жигити коомдо кандай болуш керек, үй бүлөдө кандай болуш керек, тиги жаран катары кандай болуш керек деген алкагында ошо балдарга бир окуу курсту тажрыйбасы менен кошуп туруп аралаштырсакпы деп атабыз. Анан ошонун ичинде кыргыз жигити деген өзү кыргыз улутуна таандык эркек эмнелерди билиш керек, эмнелерди алып жүрүүчү болуш керек деген нерселерди дагы биз эч жерден ойлоп таппайбыз. Бир турган эле нерселерди эле алып келип эле иреттеп туруп эле ошо балага мындай туура кылып эле түшүндүрүп коелу деген эле ниет. Бир эчтеке мындай ойлоп табалы деген эле нерсебиз жок да. Ошону кылалы деп атабыз. Анан бул боюнча Маданият министрлигине жакында социалдык тапшырыкка сынак чыгарган экен. Ал жака жибердик. Бирок ал өтөбү өтпөйбү, ал бир Кудайдын маселеси. Бирок ага карап отура бербей биз ошону баштай берсекпи деген оюбуз бар да. Анан ошол эменин алкагында жанагындай атты токогондун ат жабдыкты толугу менен тиги үйрөнө турган маселе бар. Боз үйдү тиккен чечкени боюнча, дасторкондун ичиндеги маселе боюнча, жада калса самовар кайнатканды билбеген, от жагып казан асканды, көң калаганды билбегендер бар да. Ушундай сыяктуу. Анан азыркы балдар балка кармай албайт экен. Ушу балканы алып мыкты каккыча ушул далай беймаза болосуң да. Ушундай сыяктуу нерселерди дагы бир кошолу деп атабыз. Эркек үйдө мындай элементарлуу мындай точка күйүп кетсе, ошону ачып, лампочка күйүп кетсе, аны которуп, плитканын ар жагы күйүп кетсе, ошону кошуп кое тургандагыдай жөнөкөй бир жөндөмдөрдү эркекке берип коелу деген бир нерсе болуп атат. Мындай эшиктин бардык үйдө эшиктин тиги туткасы бар. Ошо тутка сынып калса, ошондо жалдырап карап отурат да. Мастер чыкырчек деп. Ошону ачып, тагып кое турган маселелерди ошол эркек балага үйрөтөлү деп атабыз. Кийинүү маданиятын үйрөтөлү деп атабыз. Анан эркектин гигиена маселесин эч ким жөнүндө сөз кылбайт. Ошол эле урологиялык оорулар көбөйүп кеткен бүгүнкү күндө. Гинекология сөз караш керек эми, аял заты мындай аярлуу го, бирок эркек унутта калып калган. Азыр урологиялык оорулар абдан жашарып кетти. Бул деле келип туура эмес кийинүүдөн, туура эмес гигиенадан келип чыккан нерселерди чогултуп келип, иш кылса ошол окууну бүткөн кыргыздын жигити өзгөрүүгө барыш керек. Мындай чыныгы эркектик нерселер мындай көрүнүп башташ керек да. Үйүнөн да сезилиш керек. Анан жанагы бар го мындай үй бүлөдө эмне үчүн аял кишилер эркектердин күйөөлөрүн тоготпой кетип атат? Анткени күйөөдө мындай эркектик касиет, эркектик сапат жок болуп атпайбы? Кошо мушташып кетет, сахар талашып, ал аял киши сүйлөсө эки эсе кылып сүйлөйт. Ошентип отуруп анан кийин акыры барып эле эмне ажырашып тынып калып атышат да. Анан ошон үчүн биз кичине ойлоп атабыз,
ушул мырзалар мектеби менен балдарды багытын туура кылып анан эмени байкадым ушу мындай Азербайжанга барганда өзгөчө жалаң жаштар менен жолугабыз да. Бардыгы тең ушундай бар сайган балдар да. Момундай бар сайган жөн эле булчуңдары агат эме кийимдерине батпайт да. Өзүнүн бул генетикалык өзгөчөлүгү болсо керек. Баягы түктүү келишет го. Анан 19дагы 18деги балдарын көрсөңөр жөн эле таш жайнап жут жулай да. Ушундай неме кийимине батпай турат экен да. Аны көргөндө мындай эркек көргөндөй болосуң. Анан биздин ошо менен курдаш жигиттерди көрсөң, шамал болсо шамал кыргылап жакка келсе бияка келет, бияка келсе бияка келет эчтеке көтөрө албайт да. Бирок ошол кемчилигин сезе албайт эркек. Анткени эч ким иштеген жок да. Баягы истина познается в сравнении деп коет орустарча. Биз салыштырмалуу бирөөгө жөнөкөй эле мисал айтам. Биз Кыргызстандагы эң мындай физикалык өнүккөн жаштардын бири бул таластыктар. Таласка барсаң дагы балдары тренинг өтөсүң бир күн кечке. Баягы корозор бар го, коңгондо мындай бир орусча айтканда борзуй болуп отурушка отургандарда ушундай зыңкыяп отурат да. Кээре келгечке кыймылдабай отурат да. Күрөш менен машыгат. Анткени аякта күрөш мындай салт да. Эми аякта сөзсүз күрөш керек. Биз жакка келип бир күн кечке тренинг өтүп жаштарды чакырсаң, аягында отурушка отура албай уже агып калышат эркек балдарыбыз. Өзүнүн денесин кармай албайт да. Бу дагы болсо акырын жүрүп отуруп ошо эркектин касиетине, эркектин сапатына таасир берет. Ал жүрүп отуруп барып эле үй бүлөдөгү маселеге алып келет. Ажырашууга алып келет. Эртең күнү эми толгон токой маселе. Ошон үчүн биз ушундай долбоор кылалы деген бир ниеттебиз. Анан жардам берем дегендерге эшигибиз ачык. Сабак өтөм деген тренерлерге да эшигибиз ачык. Ошо жалпылап бир мырзалар мектеби деген жакшы бир окуу курсун алып чыгып алалы дагы өзүбүздүн эркек балдарды сапаттуу кылып тарбиялайлы. Жакшы нерсени айттыңыз да. Азыр ошол сиз айткандар эркектерде жок болгон үчүнчү аялдар аны карап отурбай өзүм эле кыла калайынчы деп өздөрү кыла берип эле анан үйдө иерархия бар го, ошо бузулуп кеткендиги үчүн анан ошол нерселер келип чыгып атат да. Анан жакшы проект экен, аябай өтүшүнө тилектешпиз. Өтсө жакшы болмок, аябай элечи. Анан могу жаш ишкерлерге жардам берүүчү бир мамлекеттик же эл аралык программа барбы? Азыр жаңы эле бүттү, биз ошо менен иштедик. Жаштар мына санарип, жашыл көндүмдөр жана лидерлик үчүн деген долбоорду ишке ашырдык да. Анан ошол бул Евробиримдиктин долбоору, ушу Enactus Кыргызстан деген коомдук уюм ишке ашырат. Анан ал жактан биз бияктан ишке ашырдык. Ошол долбоордун алкагында ошол эмне болду? Бүгүнкү күндө мамлекеттик жаш ишкерлерди колдоо мамлекеттик стратегия кабыл алынды. Ошол долбоордун алкагында иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө президентибиз өкмөт бекитип берди. Бүгүнкү күндө 2025-2028 беле ушундай жылдары ошол жерде жаштар арасында ишкерликти колдоо боюнча бул мамлекеттик программа бекитти, жаңы чыкты. Андан тышкары азыр сайт ишке ашырып атат. Жаш ишкер деген сайт ишке кирди жакында. Ошо жаш ишкер ошол сайт аркылуу өзүнө керектүү маалыматтарды ошол жактан издеп алып, кантип ошо ишкананы каттоодон өткөрүш керек экен, салыкты кантип төлөш керек экен, кандай жеңилдетилген кредиттер бар, гранттар бар деген сыяктуу маалыматтарды камтыганга аракет кылып атат. Эми баягы ачыгын айтыш керек, азырынча орус тилинде чыгып атат. Анан эми жакында кыргызча версиясы да чыгат деп атабыз. Буюрса нарынга кыргызчасы керек, көбүнчө керек го. Дейинкисин ушундай сайт. Анан биздин жаштар одосунун базасында ошо жаш ишкерлерди колдоо жана өнүктүрүү борборун ачтык, долбоордун алкагында. Бирок долбоор токтоп калды. Азыр биз башка донор издеп атабыз. Ошо башка донор чыгып калса, ошол тармакты андан ары иштетип кетели деген маселе бар. Анткени ишкерчилик тармакта толгон токой көйгөй бар бүгүнкү күндө. Баягы билесиз да, салык саясаты улам күндөн күнгө өзгөрүп аткандыгына байланыштуу, баягы көмүскөдөгү экономиканы баягы ачыкка чыгарууга болгон аракеттин алкагында көп көйгөйлөр жаралып калды бүгүнкү күндө. Аны ошол чечүүгө биз жардам беришибиз керек мамлекетке. Чындыгында колдоого муктаж ишкерлер дагы, анан мамлекеттик органдар дагы. Анан бүгүнкү күндө Евробиримдиктин дагы 5 жылдык ушундай долбоор келатат деп уктук. Бирок кандай долбоор экенин мындай так сынактын эмеси шарттары чыга элек. Алдын ала угушубузга караганда ошол ишкерлик, жаш ишкерликти колдоо боюнча 5 жылдык ошол 5 миллион евролук ошол Кыргызстанда ишке ашат деген бир укканбыз. Анан эми ал жакын арада ишке ашып чыгып калса, биз дагы ошо
катышып ишкерлерге бир пайдалуу нерсе алып келгенге аракет кылабыз. Анан дагы бир нерсени айта кетсек, ушу долбоордун алкагында Нарын областындагы жаш ишкерлердин баарын тең бир WhatsApp группага бириктирип алып, ошол жактан жаштарга, ишкерлерге тиешелүү, кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп атат. Бүгүнкү күндө мына Соода өнөр палатасынын бияктагы өкүлчүлүгү, Бейшенбай аке, Кылыч мырзалар, анын ичинде биз да барбыз. Анан ошо башында 1000ден ашык ишкерди киргизишкенде бүгүнкү күндө 400дөй эле калды. Ошо 600 чыгып кетти. Ошол ишкерлердин деле арасында бир караңгылыкты байкадык да. Биз ишкерлерибиз деле ушундай караңгы экен, абдан мындай коркок, караңгы, жаңы нерседен, жаңы бир инновациялардан ачык эмес, коркот да. Анан мамлекеттик органдар менен да кызматташуудан дагы мындай көңүлү калып калгандай, ишенбей тургандай пессимисттик мындай жагдайларды байкап атабыз да. Демек алар менен да иштеш керек бүгүнкү күндөчү. Билим аркылуу, ооба, билим аркылуу баягы сабаттуулугун жоготулат да. Ишкерлик сабаттуулугу, ал ишкер жөн эле ушул магазиндин, айылдагы бир магазинден эле товар алып келип товар сатып коюп отуруш эмес. Мүмкүн андан дагы чоң киреш алып келчү, жанындагы мүмкүнчүлүктү көрбөй атат алчы. Сабаттуулугунун жоктугунанчы. Ошондой аркылуу бекер акчалар келип атат. Бүгүнкү күндө мен эми жаңылаттырмын, мүмкүн айтатмын, Теңир фонддо башында социалдык долбоорлорго деп эле 1 миллиард сом келбеди. Анан кийин уже кандайдыр бөлүгүн ишкердүүлүккө деп бөлүп койгон. Ошол бөлүнгөн акча деле толук кандуу мындай пайдаланылмай калып атат. Анткени берген долбоор бергендер аз бүгүнкү күндө. Баягы турган акчадан долбоор бергендердин саны аз болуп атат. Кайра келип эле айланып келип эле ошо кагаз жазганды билбейт, долбоор жазганды билбейт, же туура эмес долбоор жазып коюшат, же ортодон айнып калып ошол кагаз деле көп аяктачы. Ошого чыдабай туруп кетип калгандар бар да. Дейинкисин турган акча бул мүмкүнчүлүк да. Ошол акчаны 300 миллион келсе, жылына 300 миллионду алып пайдаланыш керек өзү. Мамлекет берип атат да пайдалангыла деп. Ошону алып пайдаланып ишкердүүлүккө өнүгүш керек да. Жакшы. Негизи жаштарга жеке өнүгүүсү жана ийгиликке жетүүсүнө мындай кандай кеңеш бересиз азыркы жаштарга? Эми азыркы жаштарга жеке өзү өнүгүүсү үчүн мен бир нерсени айтат элем. Бул эми ачуучундук, телефондон алыстамайын өнүгүүгө жакындай албайт. Телефон бул наркотик. Мисал үчүн жөнөкөй эле мисал ошол эле мен жаңылып калышым мүмкүн, ошол эле Стив Джобс айтып атат, миллиардер. Стив Джобс өзү миллиардер, дүйнөдөн эмнени кааласа сатып алып турган адам өзү дагы смартфон көтөрбөптүр. Өтүп кетти го могу киши. Балдарына да смартфон сатып берген эмес. Алдын ала билгенде, алгандан кийин ошол колунда турган смартфон адамды деградацияга алып барат экен да. Мисал үчүн жөнөкөй эле мисал бар го. Мисал үчүн биздин заманда эс тутум менен ОЗК чыгарганды, эсепти чыгарганды үйрөтчү да. Бизге керек болсо калькулятор жок заманда чоң айтканда. Биз кийин калькулятор пайда болду. Ошол кезде мындай счет деп койчу, мындай шарактатканчы. Анан магазинге барасың, 50 сомдук товар. Анан 50 сомдук товар алып атасың, 100 сом бересиң. Анан карайлап эме издейт, калькулятор издейт да. Эми 50 сом алса, 50 сом кайтарып берем билбейт да. Ошого байланып калган. Демек, калькулятор деле адамдын ойлонуусун токтотуп таштаган. Телефон андан күчтүү да. Телефон мына азыр жасалма интеллект пайда болду. Азыр эч ким мындай изденип, окуп, анализдебейт. Азыр дап-даяр нерсени алып берип аткандыктан мээ тоңуп калды ужечи. Мээ уже иштебей баштады. Демек, азыр бир эле нерсе эркибиз жетсе, анын ичинде мен деле азыр бүгүнкү күндө наркоман сыяктуубуз да. Телефондон көз карандыбыз. Телефонду, соц тармакты бир карап алмайын уктай албайбыз. Үйгө онтуп калбайбыз. Ушул онтуп калсак кандай нерв болобуз да. Анан эми жаш бала да. Чоң киши биз ушунчалык телефонго көз каранды болуп аткандан кийин окуучу бала смартфон алып еще ал жакта эме бар. Кандайдыр бир мындай куру намыс бар да, iPhone көтөрөт да. iPhone көтөрүп жүрүп, бирок iPhone'дун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышпайт экен элементарный. Жөн эле көтөрүш керек, сыртта iPhone болду, ошо жөнөкөй эле. Кымбат баа. Ичинде жазган толгон токой ката. Анан айтат элем, мен баланын өспөсүн кайсынысынан карап билем да. Телефон көтөрбөй, телефондого чектөө киргизе алса ошо бала. Суткасына бир канча убакыт гана смартфонду карайм дагы, башка убакта простой телефон көтөрө алам дегенге күчү жеткен бала, ал келечекте өсө турган бала да. Анын акыл эси өсө баштайт, ал уже издене баштайт да. Мээ иштейт, өнүгө баштайт. Канчалык телефонубуз 24 саат бою дагы жазданып жата турган болсок, ал өнүкпөйт го. Мен эми мүмкүн жаңылып турмун.
жаңылып эле калсам экен деп атам да. Бирок мен азыркы көрүп аткан нерсе боюнча эми үйдө менде деле балам бар да. Үйдө балдарымды элдин балдарынан калбасын деп смартфон берип коем. Берип коер менен окуулары артка кетет сразу. Дароо окуулары артка кетет. Тазалыгы артка кете баштайт. Анан ачуум келет дагы телефондорун жыйнап туруп сейфке катып таштайм. 1 ай бербей койгом, 2 ай бербей койгом, пошто телефон кадимкидей оңолот. Кадимкидей тазара баштайт, кадимкидей мээлери иштей баштайт, өзүнө келе баштайт, сабак жакшыра баштайт. Анан дагы башка нерселерге дагы мындай ойлоно баштайт да, мындай барсамбы, апе үйдүн жанында деле турип бара турбай, тартып койсом болот турбай деп. Ошондой баштайт. Анан ошондон улам ойлонуп атам да, ушул телефондон алыстамайынча бала өнүкпөйт го. Бала изденбейт да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал айтайын да, мына саяпкар менен мүнүшкөр, саяпкар менен мүнүшкөр. Мүнүшкөр бул бүркүт таптайт. Бүркүт алгыр болуш үчүн муну ачка ток кылып кармайт экен да. Ток кармаганда бүркүт семирип кеткенде мынтип карап туруп, коёнду карап туруп эртең эле жейинчи деп коет экен да. Анткени токта албайт. Ачка бүркүт качан болсо эмне ушту түлкүнү түлкүдөй, коёнду коёндой алганга даяр да. Ошондой табында кармайт да. Жылкы баласы деле. Жылкыны семиртип 4 элик азык кылып салсаң, ал жылкы жиниги өлөт, чуркай албайт да. Жылкыны болсо ачка ток кылып дайыма суутуп кармасаң, ал алыска болсо да чуркай берет да. Ушул сыяктуу баланы деле ушундай кылып тапташ керек го дейм да. Мындай өтө кымбат кийинтпей, өтө курсагын тойгузбай. Эркек баланы тарбиялоодо дагы мурунтан келаткан көп элдин, анын ичинде Кыргыздын дагы өзүнүн эмеси бар экен, бир методикаларда эч качан эркек баланы жылуу жерде бакпаш керек экен. Эч качан эркек баланын астын калың салбаш керек экен да. Эч качан эркек баланы жылуу кийинтпеш керек. Эркек баланы эч качан өтө тоюнтпаш керек экен да. Анткени Кыргызда жакшы сөз бар да, эркекти барчылык бузат, аялды жокчулук бузат дейт. Эркек бала табиятынан барчылыкты көтөрө албайт да. Жокчулукка чыдайт, бирок барчылыкты көтөрө албайт да. Анан ошондой барчылыкка өскөн бала эртеңки күнү эч кандай ал баладан баатыр чыкпайт. Ал баладан мамлекет башкарган жетекчи чыкпайт экен да. Ошон үчүн жанагы хандар, эл башкарган аристократтар өзүнүн баласын баягы хан сарайдан сырткары кармаган да. Ошол эле Манас атабыз. Манас атабызды билесиздер да. Баягы Ошбурга берип коюп туруп, Ошбурдун койчусу кылып койгон да. Ошбур болсо Жакыптын койчусу болот. Баягы ал өзүнүн малын кайтарып жүрөт. Бирок ошол жакта жүрүп жанагы 40 жылтеңге жолугат. Ошол жакта жүрүп чоң жинди атыгат. Ошол жакта шишип жүрүп анан кийин баатырдыгы билип, анан 12-ге чыкканда жанагындай болуп коёт. Хан сарайда Жакыптын үйүндө жүргөндө Манас ата чыгат беле. Андай окуя түркүн мамлекетте, түркүн хан сарайда андайлар көп да. Өзүнө мындай наследник деп коет го, жанагындай эме калчу адамды эч качан хан сарайга кармаган эмес да. Ошол сыяктуу дагы немени эркек балдарды да ошондой мындай табында жакшы кармаш керек экен да. Ошонун бири жанагындай телефон алып бербеш керек да. Эми iPhone көтөргөн эркек бала мага негедир эркек баладай көрүнбөйт да. iPhone көтөргөн эркек бала алтын сөйкө салынып алган кыздай эле көрүнө берет магачы. Эркек бала мындай мытыйган эле эмени көтөрүп алса жакшы да, жанагы жөнөкөй простой телефондучу. Эмени кызга берсек болот, бирок аны дагы чеги менен да. Эми жеке өзүмдүн баягы ойлорум, албетте эч кимге таң болобойм. Оюм менен бөлүшүп атам да. Жакшы. Сиз эркек бала жөнүндө айта кеттиңиз да, анан ошол негизи эркек бала жаралганда эле ага бир руханийлик салынат дейт да эркек балагачы. Демек биз ошол астын калыңдап берип, жылуу кийинтип, тоюнта жегиздирип атып, ошо руханийлигин басып салат окшойбуз да эркек баланынчы. Демек ошол кандай жаралган эркек болуп, руханийлик күчтүү болуп жаралды да, ошонусун өстүрүш керек окшойт да анда. Ооба, бизде мындай да үй бүлөдө балдарды тарбиялаганда аталар биз катышпай калып атабыз да. Эмне себептен катышпай калып атабыз? Анткени биз өзүбүз кантип тарбиялаганды билбейбиз. Биз мындай каягынан киришти билбейбиз да. Катышкыбыз келет, бирок биздики же мактайбыз, же чабабыз. Эми мындай тамашалап айтканда жакшы болсо дагы энеңди урайын деп айтабыз, жакшы болсо да, жаман болсо да энеңди урайын деп айтабыз. Анан акча берип коебуз да, мындай өнүкпөй калган. Анткени бизди дагы окутуш керек, ошо баланы тарбиялаган. Анан эмне болот? Эне байкуш түтөт. Анан эркек баланын тарбиясына дагы көбүнчө эне катышып калгандыктан бала кыз мүнөз болуп, эне жарокер да. Эне мындай аябай жарокер болуп, мээримдүү болуп, баланы аяп коет дагы, анан ушул жерден кичине калыңдап берип коет, үшүбө деп аяй берет, көчөгө чыгарбайт. Ошентип атып анан кийин бала
жанагы психологияда бар го инфантильный эркектер, инфантильдүү аял мүнөздүү эркектер жаралып калып бүгүнкү күндө. Анан ошол себептен эркек баланын тарбиясына ата сөз катыш керек экен, эненин тарбиясын алыстатыш керек экен. Анан баягы эр жигит эл четинде жол бетинде деп эркек балдар баягындай үшүп шишип, жылкы кайтарып түнү менен ушундай бир оор немелерде чоңойгон да кыргыздын өзүнүн эмесинде. Анан алар баатыр мүнөз болуп калган да. Накта эркек болуп, баатыр мүнөз болуп, баардык мындай азыркы эркек балдар кичинекей нерсени көтөрө албайт, чыдай албайт. Мурунку эркектер ушунчалык чыдамкай, сабырдуу, эр жүрөк, эр мүнөз болгон да. Ошондой система тарбияны мүмкүн киргизишибиз керекпи деген дагы бир пикир бар да. Ата бабаларыбыз кылып келген нерсени эле кайра алып келишибиз керек болуп атат да, ушул жакка эле. Ушул нерселерди алып келип коюш керек да. Анан ошол мындай өтө тоюнта жедиришти эле биздин салтыбызда жок экен эркек баланы. Ошондой эле бул ислам дининде дагы мындай өтө тоюп алган адам эч качан андан талаба деп коет, баягы андан студент чыкпайт, илим талап кылуучу чыкпайт, андан батыр чыкпайт. Өтө чоң тоюп алган бала бул уктайт. Уйку менен алек болот болгону үчүн анан көп нерсени калтырып коет. Ошон үчүн мындай чала тоют болуп жүрүш эркек баланыкы бул салтта дагы динде дагы бар. Мүмкүн медицинада дагы туура болушу мүмкүн да. Ошол жанагы чала тоют болуп жүргөн бала дайым дени сак болсо керек да. Мен суроолорума жоопторду алдым, анан дагы бир суроо бергим келип атат. Акыркы суроо болсун. Негизи мындай жаштар саясатын түшүнөсүз. Азыркы тарбия, сиз мурунку муунду көрдүңүз, кийинки муунду көрдүңүз да. Анан бир нерсе сурагым келип атат. Жаштарга кайсыл кесиптерди сунуштайт элесиз? Өзгөчө эркек балдарга. Кесиптер да. Кесип тандоодо азыр кыйын болуп атат го балдаргачы. Билбейт да келечек кайсы мындай. Келечекте ким болосуң десе, бул болсомбу, же бул болсомбу, же бияка барсамбы, же мындай кылсамбы деген балдар бар да. Анан ошолорго бир жакшы кеңешиңизди айтсаңыз. Эми бул жерде бир мындай маселе бар да. Мүмкүн мен кесипке багыт берүү боюнча ачык адис эместирмин, бирок аралашып жүрөбүз да. Азыркы заманда эмне жок, эмнеге муктажбыз да. Кайсы кесип болбосун ошол кесипти мындай катыра, бир майынчара ошону өздөштүрүп алган адис таппайбыз да. Диплом бар, окуп бүткөн, бирок ошол тармак боюнча мындай үстүртөн эле билет болгону. Көп мындай кемчиликтери бар да. Анан ошону айтат элем. Просто жөнөкөй эле бир маселе. Жаштар өзүнө жаккан бир кесипти кандай кесип болбосун тандасын. Ар бир кесип ардактуу деп койгон да биздечи. Кандай кесип болбосун ардактуу да. Бир гана ал жердеги орусча айтканда секрет, сыры. Ошол кесиптин эң мыктысы болуш керек да. Жөнөкөй эле мисал айтайын, Нара шаарында электрик табылбайт экен. Электрикти 87-лицей окутат. Электрикти мамлекеттик университетте окутат. Бирок электрик таппайсың. Эмне? Анткени бардыгы тең, диплом бар, бирок шык жок, жөндөм жок. Электрик чакырсаң 2 күндөн кийин ал жериң өрттөнүп кетет да. Анан эгерде күчтүү электрик, баарын ушундай кыйын билген электрик болсо, азыр Нарын шаарынан эле эч жакка чыкпай туруп айына 100 000 таа алса болот. Элге кызмат көрсөтүүдө 100 000 таа алса болот да. Ушунчалык муктаждык, таңсыктык бар да. Машина оңдогон мастерлерге дей койчу бардыгына жөнөкөй эле мугалим. Ошол эле өзүнүн биологиясын тим эле учу кыйрына чейин, дүйнөлүк биологияга чейин окуп алган мугалим болсо, аны бардык жер чакырат. Мага кел, курска кел, мага иштеп бер, мугалим бер, мына акчаңды төлөп берейин, мен акчаңды көтөрөйин деп, анын аркасынан түшүп эметет. Жөнөкөй эле мисалы мына машина оңдотобуз барыбыз деңчи. Кайсы стого барба, баары эле чала бучук. Биягын оңдосо биягын бузат. Ошол эле машина оңдогон мастердикин ушунчалык жакшы өздөштүрүп алса, барган киши ушунчалык ыраазы болуп кете турган болсо, төлөштө маселе эмес азыр толтура күнүнө 1000 сом таап койсо болот. Мен ошон үчүн айтат элем жаштарга, кайсы кесип болсо да мындай жүрөгүңөргө жаксын, анан колуңардан келе турган жумуш, акылыңа жете турган жумушту эле алып туруп эле, ошону тим эле түпкүрүнө чейин казып окуш, үйрөнүш керек да. Ошондо акча аркасынан ээчийт адамды. Жумуш аркасынан ээчийт адамды. Кандай кызмат болбосун. Жөнөкөй эле мына компьютердик навыктар бардыгы үстүртөн эле билет азыр. Ушуну компьютерди ачып алып, тим эле түпкүрүнө жеткире
үйрөнүп өзү дагы башкага үйрөткөн адистерибиз да жок бүгүнкү күндө. Ремонттойлу десек, ремонттогондорубуз дагы бүгүнкү күндө мындай үстүртөн болуп атат. Ошон үчүн айтат элем жаштарга, жүрөк тандаш керек, кол билги болуш керек, Кудай таала берген өнөр болуш керек. Кайсы кесип болбосо ардактуу, просто ошону гана майын чыгара, ошол кесиптин чыныгы кесипкөйү, ошол кесиптин чыныгы профессионалы болуш керек да. Ошол кесиптин чыныгы эксперти болсо, акча өзү келет, жумуш өзү келет, жанын багып келет да. Анан ошол кылган кесиптен, акчадан башка дагы өзү ырахат алыш керек адамчы. Өзүнө жагыш керек, ошондо гана өнүгөт. Кызыктуу маек үчүн сизге жана ошондой эле маанилүү бир сунуш пикирлерди айттыңыз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Кылган иштериңиздин өзүрүн көрүп, артыңыздан бир мыкты жаш чыгаан бир жигиттер чыгышына тилектешмин. Анан кыргызыбызда бир ушул сиздин артыңыздан чыккан мырзалардын ичинен Кыргызстанга бир мыкты кызмат кылган инсандар чыкса аябай жакшы болот да. Сизди тартып дегендейчи. Бизде ушуну менен биздин бүгүнкү Багыт подкастынын коногу менен болгон маекти жыйынтыктайбыз. Эмки көрүүлөрдө көрүшкөнчө.